Саламатсыздарбы? 21 февраль бүткүл дүйнө тил күнүн белгилөө алдында турабыз. Бул күн 1999 жылдын 17 ноябрында Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган. Эмне үчүн 20 февраль 1952 жылы ушул күнү Бангладеш өлкөсүнүн борборунда жаштар эне тилин мамлекеттик статусун алууну талап кылып митингге чыгышкан. Көптөн студенттер өлүмгө учураган, күч органдарынын огунан. Бул окуяны эскерүү максатында эне тил ар улуттун байлыгы экенин унутпоо үчүн ЮНЕСКО тарабынан бул күн белгиленген. Дүйнөдө канча улут болсо, ошончо тил болот эмеспи? Ал эми көп түрдүүлүк, көп маданияттуулук өлкөнүн, дүйнөнүн байлыгы. Эне тилди жайылтууга болгон бардык кадамдар тилдик түрдүүлүктү жана көп тилдүү билим алууга гана көмөк көрсөтпөстөн, улуттар арасында мамилени чыңдоого жана пикир алышууга өөлгө түзүп берет. Кыргыз болуп жаралганыма кубанам. Азиянын жүрөгү бул Кыргызстан. Кыргыз болуп жашап өтөм дүйнөдөн, кыргыз тилин өчүрө албайт тарыхтан. Тил акылдын жарчысы, жүрөктүн ачкычы. Бүтүндөй ааламды бириктирип турган тилдер да жок эмес. Ар түрдүү улуттарды өз кучагына батырган мамлекетибиз Кыргызстан. Учурда 21 февраль бүткүл дүйнөлүк тил күнү менен ар бир улуттардын атуулдарын кызуу куттуктайм. Көптөгөн адамдарды сандык көрсөткүчтөр кызыктырат. Бирок канча улут бар экенин эсептесе, тизмей чексиз болуп кетиши мүмкүн. Анын үстүнө улам жаңылары пайда болуп, кээ бирлери таптакыр жок болуп кетүү коркунучунда турат. Улуттар 2000ден 6000ге чейин. Родной язык, гордость и опора. Рассказываем сказки, песню поем хором. Читаем книги, о погоде говорим. Язык Отечества мы боготворим. Сегодня праздник языка. Мы вас поздравляем. Счастья вам огромного желаем. Пускай сбывается всегда мечта. Благополучия, достатка вам, добра. Бул сандар ортосунда чачырандуулук өтө чоң, макулсузбу? Эмне үчүн? Анткени улут терминине так аңтыма берүү татаал. Ар бир адам муну өз билгендей түшүнөт. Мисалы, бир тилде сүйлөгөн мамлекеттин адамдары чын-чынында башка улуттун адамдары болушу мүмкүн. Жана ошол эле кырдаал тескерисинче. Тил жагында дагы бул маселе ушундай. Hello, our audience. I congratulate you of the Day of World Language. We want to spend this in the best possible way. Дүйнө тилдеринин бүлөлөрү. Индо-европалык бул топто 150 улут камтылат. Азия жана Европа чөлкөмүндө жайгашкан. Топтору адамдардын жалпы саны орточо 2,8 миллиард. Para siswa dan guru yang terhormati OGP, atas nama Indonesia, saya ucapkan selamat atas bahasa Ibu Internasional Anda. Semoga Anda sukses dalam hidup, semoga Anda sehat, sejahtera, dan beruntung. Тилдер 3000ден 6000ге чейин. Кандай гана адам болбосун, өз эне тили ыйык эмеспи? Тилдер илимий жактан бүлөлүк болуп, бир нече топко бөлүнөт. Тил халктын жаны, саны, тутастай кескин келбети болмасы. Адамды муратка жеткизетін ана тили мен ата дастуру. Туган тилим тирлигимдин айгагы, тилим барда айтылар сыр ойдагы. Өссө тилим менде бирге өсөнүн, өссө тилим менде бирге өшөнүн. Койсан бүлөсү. Мында орточо 30 тил жана 100 000 адам бар. Бушмен жана Готентотам улуттары бар. Кытай Тибеттик. Аты айтып турган эле топко Кытайдын бардык калкы жана буга маданияты, тили жагынан жакын коңшулаш өлкөдөгү адамдардын бардыгы кирет. Мында орточо 1,5 миллиард адам бар. Конничева, минасан. Нигацу 21日 Кокучио багономи омидото годзаймас. Минасан но го кенкоуто такоусо оинори моиши аримасу. Мяо-яо тилдери, Австразия жана Дайс бүлөсү. Чукча-Камчатка, Палеосибир. Мында 5 тил кирет жана 23 000 адамы бар. Она тили кандай көзөл, кандай yüksek ва ажайып сөз. Айран шу сөз har birimizдің қонымызда оқады. Qadim zamanlardan beri odamlar
өз тилида гапирип келишкен. Она тили она каби мукаддастыр. Она ва она тили бу иккаласыга тең хурмат кылынып, асрап, авайланып келинмокта. Мен сизлерди 21 февраль халк аро она тили күнү билен табриклейман. Биз буну менен эмне айткыбыз келди? Анткени бир жылда ар 14 күн сайын бирден тил жоголуп баратат. Биз өз тилибизди, дилибизди, өзүбүздүн руханий байлыгыбызды кеңейтели жана даңктайлы деп чечтик. Тилсиз улут болбойт демекчи, тил байлыгы эл байлыгы. Бүгүнкү 21 февраль бүткүл дүйнөлүк тил майрамыбыздар менен Чын жүрөктөн куттуктайбыз.